Балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап, ала канын өптүм дагы баламдын, тез согушту ойлоп турдум тунжурап. Самак эле менин досум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыр жактан, ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты: кайда жүрдүң жанатан, мына балам, баламды сен карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак аны өп аптыга, улутумду балагандай жакшына. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өп самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү зор жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу, бул не шумдук, таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Ал балага биз таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, наристени бошотууга байлоодон аттап, буттап, чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн, боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок, жерде жатты бир гана, куп-куу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма тартылат, ошондогу алаканы баланын.